20 октябрь күнү Борбор калабызда картинг сүйүүчүлөр үчүн мелдеш өткөрүлдү. Негизинен автоспорттун бул түрү боюнча мелдештер жылына 3-4 жолу өткөрүлөт. Бул иш-чараны аталган спорт түрүнүн ушул жылдагы жабылуу аземи десе да болот. Турнирдин ачылышы апрель айында болгон. Цель мероприятия – развить и популяризовать. Мындай иш-чараны 3 жылдан бери өткөрүп келебиз. Турнирге жалпы 25 адам катышат. Алардын арасында профессионал спортчулар жана жөн гана картинг сүйүүчүлөр бар. Коопсуздук маселесин ар бир катышуучу өз мойнуна алат. Биздин максат картингти өлкөгө дагы да болсо жайылтуу болуп саналат. Выступала за сборную Кыргызстана в других странах. Мелдешке жалпысынан 18 жаштан жогору 21 адам, ал эми 5 жаштан 9 жашка чейин 4 катышуучу катталган. Алардын арасында 3 жашынан тарта бул спортко аралашкан Багдат да бар. Азыр ал 8 жашта. Жаштайынан экстримди, ылдамдыкты сүйгөн Багдат бул турнирде да биринчиликти башкаларга берген жок. Бүгүн мага ийгилик жылмайды. Мен биринчи орунду алдым. Мага бул спорт абдан жагат. Алгачкы жолу бул унаага 5 жыл мурун олтургам. Ошондон тартып мен бул спорт менен алектенип келем. Менин атам да бул спорттун сүйүүчүсү. Иним экөөбүздү бул жерге атам алып келди. Я занимаюсь 4 года. Экстремалдуу спорттун бул түрүнө кызыккандар көп. Бирок картинг чыныгы тайманбас, эр жүрөк адамдардын оюну. Мелдешти көрүү үчүн келгендердин арасында бул турнирдин өткөрүлүп жатканына жаңы гана күбө болуп, эртерээк кабардар болсом сөзсүз катышмакмын деп бушайман болгондору да кездешет. Бүгүнкү жарыш абдан жакшы өтүп жатат. Атмосфера абдан жакшы. Менин оюмча Кыргызстанда биринчи жолу мындайды көрүп жатам. Мурун болгон болсо керек, бирок билбеймин. Бүгүнкү абдан жакшы, катышуучулар да абдан жакшы оюн көрсөтүп жатышат. Мыкты деңгээлде өтүп жатат. Бул жерде эң негизги эреже унаага баш кийимсиз отурууга болбойт. Жана жүрөк, кан тамыр оорулары менен жабыркагандарга, кош бойлууларга аталган спорт менен алектенүүгө тыюу салынат. Жогорку ылдамдыкта келе жаткан картинг унаасын ыкчам токтотуу, кысыкка алып келүүсү мүмкүн. Ал эми экстрим сүйүүчүлөр үчүн картинг мыкты тандоо. Жазгүл Маналиева, Алтынбек Саакиев, Таң Анай.